Саламатсыздар бардактуу Манас телеканалынын көрөрмандары, ошондой эле Манастагы социалдык баракчаларыбыздын катталуучулары, сиздер менен чоң экран программасы. Ал эми биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору кинорежиссер, сценарист Мирлан Өмүралиев, ошондой эле продюсер, медиа эксперт, журналист Асхат Субанбеков. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламат. Кандай келиңиздер, маанайыңыздар кандай? Жакшы. Жакшы. Бүгүн сиздер менен дал ушул жакында чыга турчу жол тасмасы тууралуу маек кылабыз, ошондой эле сиздердин чыгармачылыгыңыздар жөнүндө дагы сөз кылмакчыбыз. Алгач эле режиссер катары сизге суроо берсем, ушул жол тасмасынын идеясы кимге таандык, канча убакытта тартылды, деги эле ушул башталышы боюнча кененирээк айта кетсеңиз. Былтыр 23 майда биз Ханбике деген кинону прокатка чыгарганбыз. Андан кийин ушул кинобуз Кудайга шүгүр эл тарабынан жакшы кабыл алынып, анан кийинки тасманы тартканга даярданып баштадык. Анан биз башка тасмага даярданып атканбыз негизи. Көбүнчө комедиялык жанрдагы бир идеябыз бар эле. Ошону талкуулап, ошону жазабыз деп атканбыз, бирок негедир ушу буйруктан окшойт да. Чыкпай туруп алды да. Анан Асхат экөөбүз, продюсер экөөбүз бизде сүйлөшүп отуруп, барып сценарий талкуулап атып, анан Асхат айтып калды. Идеянын автору Асхат десек болот да. Айылда чоңойгон үй тууралуу. Ар бирибизге айылда чоңойгон үйүбүз жылуу го. Чоңой өскөн үйүбүз баары бир сагындыра берет, айыл сагындыра берет. Ошол тууралуу үй тасма тартпайлыбы деп айтып калды. Анан негизинен идея биринчи берилсе, өзүңдө бир ойлонуп жүргөн нерселериң чыгып кетет да. Ошо идеяны мында Асхат ачып койду. Менде анда мондай кылыш керек экен, тиндей кылыш керек экен деген нерсе менен ушул жол тасмасы тартылып калды. Демек башкы идеясы Асхат мырзага таандык экен, Негизи биз башка тасма деп жогоруда айттык го. Башка тасманын ошо акыркы жагы бизге жакпай атканда, аяк жагын айтып жыйынтыктайбыз. Анан бул жол тасмасынын сценарий жолдуу болду десек болот. Отурдук дагы 1 саат ичинде башы дагы көрүнүп калды, аягы да көрүнүп калды, кантип бүтөт деп. Ошол менен анан башканы долбоорду токтоттук дагы. Бул ушу жол тасмасын тартып киришип кеттик да. Эмне себептен жол деп атадыңыздар? Жол деген, мисалы биздин ата конуш айыл деп айтып, ата конуш үйгө сапар деп ойлонуп атканбыз башында. Анда кино эмне жөнүндө экен башында эле белгилүү болуп калат экен. Жол деген бул ар тармактуу да. Мисалы өмүр жолу бар, тагдыр жолу бар, келечекке жол, айылга жол, ааламга жол деп ошонун баардыгы биздин тасмабызга бап келди. Ошол биздин тасмабызда ошонун баардыгы айтылат. Андан тышкары биз кандай жолго баратабыз? Кайсы жолду тандаш керек? Ошол маани да камтыйт, ошол себептен жол. Анан экинчиден кыска. Уккан адамдын баягы эсинде кала турган болгондуктан ошол жол деген теманы тандадык, аталышты. Каармандардын жолдору дагы бар да. Мисалы, уулу башка жакты, башка мамлекетке жол тартканда башка жакты самап атат. Атасы үчүн айылдан кымбат, мекенден кымбат эч нерсе жок. Небере болсо таптакыр башка жолдо. Келин таптакыр башка жолдо. Ошол адамдардын баардыгы үйдөгү эне ата, бала, небере, келин, азыркы заман, анан ошол ар кайсы муундагы адамдар бир жолдо кездешишет, жолдор кайчылашат. Демек ар тарапты ойлонуп келгенде баары ошол жол деген тема ылайыктуу болгон экен, жакшы. Анан дагы бир нерсени айта кетели, тиги Казакстанда жол деген кино чыккан экен, биз буга чейин. Такыр ага окшошпойт. Сценарий өзүбүздүкү. Аны туурага эмеспиз деп айтып коеюнчу. Жакшы. Асхат мырза, ошо сизди продюсер катары бул кинодон тааныйбыз. Негизи эле продюсерлер бул кинодо көбүнчө бюджет жагын деп көпчүлүк коом билет да, бюджет жагын эле карашат деп. Андан сырткары да кинодо кандай милдеттериңиз бар? Жалпы эле продюсерлер эмне кылат кинодо бюджеттен сырткары? Немеденчи? Ханбикенин премьерасындачы бетачарына келип баары эле канча бюджет кетти деп сурайт да. Негизи бул продюсер ошол команданын мындайча айтканда мотору десек болот да. Бюджеттен тышкары кандай жерде съемка тартылыш керек, кайсыл кимдер менен кызматташабыз, маркетингти кандай кылабыз, анда керек болсо ошол тамак аштарына чейин ошо продюсер баардыгын камсыздайт, каржылайт дегендейчи. Сценарийинде жазып коебуз деп койсуп.
мындайча айтканда ошол режиссердун башын мындайча айтканда чыгармачылыкка бошотуп бериш керек да. Ал ошол кадрды караш керек. Ошо андан тышкары калган иштин баары ошо продюсердин иши да. Мурда деген бизде баягы менин оюмча советтик доордогу боюнча калып калганда, мурда деген режиссерду мындайча айтканда бүт кинонун баарын тартат деп ойлошот экен да, ошол түшүнүк калып калган. Ал кезде деген бизден мамлекеттен акча бөлүнчү дагы бүт маселенин баарын мамлекет каржылачы дагы режиссер деген только ошол чыгармачылык менен иштечи да. А Голливудда продюсерлери дагы мындай бааланат да. Себеби дегенде Голливуд ал көбүнчө каржы жаатында кеткен кино жааты ошо каржы жаатында баягы мындай ыктаган го. Ошол себептен ал жакта продюсерлер бааланып, анан режиссерлор ошол экөө негизги болуп режиссердун кем эмес эсептелинет да. Продюсери жок, режиссер да кыйналып калат негизи. Баягы ойлогон эмеси ишке ашпай калат да, кадрларычы. Анан ошон үчүн эки жактан күчтүү болгондуктан анан жакшы кинолор чыгат да. Биз Мирлан экөөбүз менен неге Мирлан режиссер болуп, экөөбүз чогуу бул тасмада экөөбүз тең режиссербиз. Анан Мирланды неге мындай кызматташабыз, экөөбүз чогуу иштегенбиз көп жылдан бери. Бул ой жүгүртүүсү мен жакшы билем. Мындайча айтканда менин баягы каалаган нерсемди бул жигит аркылуу чыгарсак болот да. Сценарийди ошон үчүн мен Мирланга ишенип тапшыргам. Кээ бирде мындай пикирге келишпештиктер болуп кетеби? Болуп кетет. Талашабыз, тартышабыз, анан орто жолдон бир эмеге келебиз. Пикирге келишпестик көп, ошо талашып тартышкан оңго дейм. Талашып тартышып турган оң. Аскат экөөбүз урушуп деле кетебиз, сөгүшүп деле кетебиз, анан бирок площадкага киргенде себеби кызыкчылыгыбыз бир да. Анан анын үстүнө көп учурда негизи бир эле нерсени эки тараптан талашып аткан болобуз. Көз карашыбыз бир эле болуп аткан болот. Бирок мен бир аз башкача көрүп аткан болом, бул бир аз башкача көрүп аткан болот. Анан акырында келип жасап келгенде мен ушуну айтып аткаммын десең, Аскат мен деле ушуну айтып аткам дейт, же болбосо бул мен ушуну айткам дейт, мен да ушуну айткам дейт. Айтып түшүндүрүп берүү багыттарыңыз бир аз башкача болот. Ошол жагы туура айтасыз. Элестеткенибиз бир эле. Бирок элестеткенибиз бир эле, башка ракурстардан көрөбүз. Бирок Камчыбайкенин бир Камчыбайке Ханбекеде тартылган да, башка каарман болуп. Анан кино тартылып бүткөндөн кийин анан экөөңөрдүн талашканыңар жакшы экен деген да. Себеби талашпай туруп бирөөңөр дууп кете берсеңер унчалык чыкпайт болчу. Талашып тартышып мынтип отуруп анан бири-бириңерди жакшы бир жыйынтыкка келе алышат. Талаштан тактык жаралат деп да. Жакшы. Дагы сурап койбойм сизден, сыр болбосо канча бюджетке тарттыңыздар? Бюджет чындыгын жашырыштын эле кажети жок. Мындай азыркы тапта кыргыз тасмалары болжолдуу түрдө 50 миңге тартылат да негизичи. Биздики 35ке тартып. Бирок акча менен эсептелгендер да бар. Анан кийин продюсер деген айтып атпайм, акчалуу эле адам эмес, баягы кадыр баркыдагы, баягы дипломат болуш керек, эл менен мамилеси жакшы болуш керек. Анан ошол себептен биздики 35ке бүттү каржы жагынан. Бирок башка бирөө тартса, бир 50-60ка тартмак деп ойлойм. Себеби бизден сценаристке акча төлөнгөн жок, режиссерлор өзүбүз болдук, техника өзүбүздөн кетти дегендейчи. Техниканы алган. Андан тышкары маркетингке элдер көбүрөөк акча салат. Биз өзүбүздө пиар компания болгондуктан Next Media деген пиар компаниясы бар. Рекламага акча куруп аткан жокпуз. Демек баардык жактан колдооңуздар өзүңүздөр турбайбы? Мисалы башкалар фотосессияны $200 жасайт, буклеттердин дизайнын $200 жасаса, биздики алар бекер болду дегендей. Техника жагынан да аябай жакшы болгон экен, э? Негизи эгер ошол жактын баарын көрсөтүп дегенде бир 60ка бармак, а? 60 миң долларын эмес болмок да. Жакшы. Негизи эле ошол жол, кайра эле жол тасмасына кайталы. Ошол жол тасмасында мындай көрөрмандар эмнени ала алат? Кандай тарбиялык жагы бар? Мисалы, билишимче комедия жанрында тартылган экен. Кандай тарбиялык жагы бар? Кандай сезимдер менен чыгат көргөндөн кийин? Негизи эмнелерди күтүп жатасыздар? Тагыраак. Негизи неге комедия болуп калгандан токтолуп кетейин башында. Биздин көтөргөн тематикабыз улуттуу да, мындайча айтканда, бул комедия эмес, улуттун трагедиясы десек болот. Эң биринчи очередь кезекте бул кыргыз тилин азыркы жаштар билбейт, биринчиден. Өз эне тилин билбегенде ошол улуттун трагедиясы да. Бирок ошону биз ошондой эле оор тематикада тартып, аябай улуттуу кино болуп койсок, эч ким көрбөй коюшу мүмкүн болчу да. Анан ошол себептен биз комедия жолу менен элге жеңил жетиш үчүн комедия жолу менен мындай жакшы маанай менен тамашалап жеткирели дедик да, ошондой улуттуу темалардычы. Ал жакта деген кыргыз тилин унутпаш керек, кыргыз тилин канча тил билсең дагы кыргыз тилин өзүң билишиң керек деген тема бар биринчиден. Ата мекенге сүйүүгө үндөгөн жакшы темалар бар.
Кыргыздын мисалы улуттук оюну көк бөрү, беш бармак, комуз, желегибиз бар, аябай жакшы эмелер. Бардыгын камтыган экенсиздер, э? Андан сырткары азыркы тапта чет өлкөдө жүргөн мигранттарыбыз мекенин сагынып жүрүшөт, же болбосо ушул шаарда, Бишкек шаарында, же болбосо башка бир область райондордун борборунда жашап калып, өзүнүн айылын сагынган адамдар үчүн дагы мындай айылын көргөндө эстеп мындай ошондой таасирленишсин деген максатта дагы тарттык да. Негизи айтайын деген оюбуз жакшы. Аны сен улап кой. Айтайын деген оюбуз негизинен ностальгия, жанагындай айылда өскөн үй деп айтылган менен, бирок менин оюмча негизи эң жакшы адамдар айылдарда жашашат. Биздин айылдаштарыбыздын баары жакшы. Сиз кайсы айылдансыз? Мен Ысык Көл облусунун Чоң Өрүктү айылынан. Чоң Өрүктү айылынан. Чоң Өрүктүлүктөр сонун көрүнүшөбү көзүңүзгө? Сестер. Ар бир адам үчүн өзүнүн айылдаштары сонун көрүнө берет. Неге десе, кыргыздын ынтымагынын бирден бир булагы айыл деп эсептейм мен. Себеби жамандык болобу, жакшылык болобу, айылдаштар көтөрөт. Бардык жерде Бишкекте жүрүп айылдашын көрүп калсаң, аябай сүйүнөсүң. Кадимкидей сүйүнөсүң, себеби мындай бир тууганың эмес, жакының эмес, бирок мындай айылдаш болгон үчүн эле сага жакын болуп калган да. Ошол нерсе эң биринчи тасмабыз мындай. Айылдагы ынтымактык, айылга каттап туруш керек. Ата конушуңду унутпа, биз кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек деген нерсени айткыбыз келди. Эң башкы эле ушул, эң кыргыз экенибизди унутпайлы деген эле. Аябай жакшы. Мен азыр эле аябай көргүм келип кетти. Сиз айтып берип атсаңыз. Анан дагы биздин тасмада жаштардын көз карашы менен, улуумдун көз караштарынын конфликтиси да. Ошол да камтылат аябай. Жаштардын ой жүгүртүүсү азыркы мындай мисалы бир элемент айтып коеюн кинодон. Келини келип машинага жолго чыкмакчы болот да. Келини келип кайнатасынын ордуна отуруп алат да. Ошондо дагы тиги кайнатасы айтып аткан болот. Небереси келип отурат башында, ошо небересин айтып аткан болот. Алдыга деген атасына отургузуш керек. Мисалы ушундай таалим, тарбиялуу жактары да көп да. Ошол себептен мен бардык мекендештериме кайрыла кетем. Ороз айында, ооз ачканга чейин убактыңыздар келген болсо барып көрүп койсоңуздар болот. Эч кандай биздин тасмада мындай жаман нерселер айтылбайт, таалим, тарбиялуу жакшы нерселер аябай көп. Ооз ачкандан кийин дагы ошол жора жолдошторуңуздар менен чогуу барып көрсөңүздөр болот демекчи. Жакшы. Негизи Мирлан мырза айтсаңыз, съемка канча убакытка созулду? Препродакшнда кандай учурлар болду? Негизи эгер акча көп болсочу, кене тартмакпыз. Ат эле бүтүрүп салдык деп коесузбу? Негизинен жалпы кинонун даяр болушу 6 айга жетти. 6 ай болуп калды. 6 ай убакытты алды. Анын ичинде эми баягы тартуу иштери болуп аткан убак биз 12 күндө тартып бүттүк, 12 күндө. 12 күндө именно тартып бүттүк. Съемка бүттү. Неге 12 күндө тартып бүттүк? Неге 12 күндө тартып бүттүк? Себеби бир күндө 3-4 миң доллар кетет. 3-4 миң доллар кетет. Эгер бир аз узартсаң, бош күн болуп калса, 3-4 миң доллар кетти деген сөз да. Анан ошол учурда 14 сааттан 15 сааттан иштейсиң, тытыныпчы. Себеби акчаң жетпей калса, кино чыкпай калышы мүмкүн. Бир жак четинен актерлорго ушул жерден рахмат айтып кетиш керек. Күмөндөр Байкеге, Айнур эжеге, ошо эми жаштар 60тан ашып калды да. Айнур эжеге жакындап калды. Башын кичүү кылып ошол биздин графикке көнүп берип 14-15 сааттан өздөрү баягы өнөр сүйгөн кишилер да баары бир, өнөр сүйгөн киши баары бир иштеп берет да, сонун кылып. Ошон үчүн аларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Жакшы. Ошол эле съемка учурунда кино комедия болуп атпайбы? Ошол съемка учурунда кандай күлкүлүү окуялар болуп кетти? Кичине бөлүшө кетсеңиздер. Айтып бериңиз. Айта бериңиз. Бизде жана тасмада жүрбөйбү, ит. Анан ошол ит деген Кыргызстандын чемпиону экен. Анан аябай Кыргызстанда иттердин эмеси болот экен да, ошо мелдеш конкурстар. Анан ошол жакта эң сулуулугу, акылдуулугун карап ишигин ушундай чемпион экен да. Ошол ит болсо жеген тамактары да диета менен ушундай экен. Аябай бапестеп багат экен да. Анан эйс менен сиде ошол эме болуп калды.
Эт бербей тамак келе жеп аткан жерибиз бар да, эт бербеш керек экен. Саламат деген биздин актер болобуз дейт. Ага эт берип койду акырын. Анан тиги аллергиясы бар экен эттен. Чүчкүрүп эле жатып калды. Анан биз тиги съемканы тартып атабыз, Күмөндөр байке айтып атат. Карап ком дейт. Чүчкүргөн сайын жана иттен эмелер кетти, дастарканга түшөт деп коет. Жебей турса экен, анан кийин келгендер тиги жебегиле деги болбой эле келип туруп тилер ач кол кетти деп баштады деп коет. Аппетитин бузбай эле койчу деп айтпай койдум дейт. Кайсыл жактан тарттыңыздар? Таластан, Бишкектен, Ысык Атадан, Төбө Ашуудан, Суу Самырдан, Каракултадан бир Панфиловка деген айылдан тарттык. 12 күндүн ичинде аэропортто тарттык айтканда, Манас аэропортунан. Аябай эле тез убакытта тарттырсыздар ушунча бардык жерден. Негизи ушул фильм тартарда, бул жол фильм эмес, негизи эле фильм тартарда ушул көбүнчө кастингдер болот эмеспи? Бул фильмге да кастинг кылып алдыңыздарбы? Жок, биз кастинг кылып кастинг жок эле алдыңыздар, э? Актерлор, атайын актерлорго ылайыкталып жазылды. Айнур эженин образын, Айнур эженин образын көргөнбүз. Күмөндөр байкеге, башында эле Күмөндөр байке деп, Саламатка мындан актрисабыз гана башка болчу, келин аткара турган. Жок, башында Айдай болчу. Негизи башында Айдай болчу. Айдай бошобой калам. Бошобой калып, анан Айда жок башка бир казак бир блогер кыз менен иштешип атканбыз. Ал келип 2 күн тартылып, анан ооруп калганлыгына байланыштуу. Тиги Айдайдын наркы долбоору болбой калган экен, анан кайра биздин долбоорго келип калды. Ошондой болуп калды. Жакшы. Жолду болуп кетти деген. Жакшы. Аябай эле жолуңуздар бар экен, негизи азыр угуп отурсам. Негизи эле ошол кастинг деп калдым. Негизи ошол мурунку башка тасмаларыңыздарда деле кастингде мындай тандап атканда кандай принциптер менен тандайсыздар? Негизи эле талантына карайсың, анан элестетесиң да. Мисалы Хамбикеде деле эч кандай кастинг кылган эмеспиз. Бир эле жолу Аида деген башкы Багышбекова деген башкы каарманыбыз келген. Ал экинчи пландагы актрисага ойномок. Анан ошол жерден биз ойнотуп көрөлү дедик. Неге болбосун, балким экөөбүз талаша кеттик анда дагычы. Бул башкы каарман десе бул жарабай, стеробадай көрүнөт го деп ушундай экөөбүз талаштаган. Ойнотуп көрөлүчү, балким жакшы болуп кетет. Анан кийин эң баягы ыйлай турган жери бар эле, баягы кыйын. Ошону берсек Аида кыйналбай эле сонун аткарып койду. Анан ошол боюнча дал келип калды. Дал келип калды. Жыйынтыгы биз күткөндөй жакшы чыкты. Андайды күткөн эмеспиз Аидадан. Мен го күтүп аткам. Чында эле өткөн экен. Мен такыр антип ойлогон эмесмин. Жакшы. Ошол жакын арада жабык көрсөтөсү болот. Жабык көрсөтүүдөн кийинки күтүүлөрүңүздөр кандай сезимдерди күтүп атасыздар? Жабык көрсөтүүгө чейин сезимибиз аябай толкунданып атасыздарбы? Толкундангандан дагы баягы ошо кетирген каражатты актап калсак экен, мээнетибизди эл бааласа экен деген негизги мындай негизги оюбуз ошол да. Себеби дегенде киночулардын же болбосо бардык эле нерсенин баягы бул чыгармасы өзүнүн баласындай болуп калат да. Ошону пираттар уурдап кетпесе экен, эл жакшы баалап кабыл алса экен деген эле ниет болуп атат. Эми сөздүн ачыгы эми ошол өзүнүн короткон акчабызды эптеп чыгарып алсак экен, анан кийин дагы пайдасын тапсак экен деген. Жакшы. Ниетибиз бар да. Дагы пландарыңыздар барбы бул кинодон кийин? Албетте, эми буюрса. Же даярдалып жаткан азыркы учурдагы? Экран көрсөтөт дегендей кийинки менен да ушул жол маселеси чечет да. Жол жакшы болуп кетсе, албетте жакшы идеяларыбыз бар. Келечекте баягы инвесторлор жок, өзүбүз мындай өзүбүз каалагандай шашпай мындай тарткыбыз келет да. Киноночу. Жакшы. Сиздин чыгармачылыгыңыздарда мен үчүн аябай кызык болуп атат. Мирал мырза, сизден баштасак, негизи эле чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз, же болбосо канча жашыңыздан баштап кызыгып баштадыңыз, билимиңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Кенен эле айта берейинби? Кенен эле айта бериңиз. Негизи режиссура мындай. Биз мектепте окуп жүргөн мезгилде маалымат мынчалык көп эмес болчу да. Интернет жок болчу, телефон жок болчу бизде. Анан бирок кино көрүп отуруп, ушу кинону ким жазат болду экен деген ой кызык болчу. Анан кийинчерээк өзүмчө өз алдынча китептерден окуп изилдеп жүрүп, улуулардан сурап жүрүп, режиссер тартат деген нерсеге келгем да, анан режиссер болуш керек экен деп. Ошол режиссура мага кызык болуп, анан мектепте өзүмчө жанагындай бир эми ал учурда камера да жок да. Өзүмчө кичинекей пьесалар жазып, спектакль жазып, аны мектептин сахнасына коюп, өзүмчө ушинтип неметип өтсүм, кыялданып өтсүм. Анан бирок мындай учур болду. Мен ошол нерсени 9-классыман баштап режиссер болом деп күйүп алдым. Сценарий жазып жүрдүм, мону тартыш керек, тигин тартыш керек деп өзүмчө кыялданып жүрдүм.
жаш кезде бір жөнөкөй идеялар көзүңө укмуш көрүнө берет, өзүңдү укмуш сезе бересиң го, бир өрттөнүп олтурган учурчу. Анан ошентип 11-классты бүтүп келсем, ал учурда, биздин учурда 2006-жылы айылдардан келген балдарды Бишкектеги туугандары ар кайсы жерге окууларга ээрчитип барып, ошолор көрсөтүп, кайсы окуу жакшы, могул деп айтып берчү да. Шаардагы туугандардын, анан калса билимдүү шаардагы туугандын аброю аябай чоң болчу. Анан мен дагы бир ошондой туугандыкына келгем, абройлуу. Анан келип, кайсы окууга өткөн атасың дегенде, режиссер болгум келип атат десем, сен да түшүнүксүз бир нерсе болуп турбайсың деп коет да. Эмнеге түшүнүксүз деп атам? Мен ал учурда мага Эрнст Байкенин Айыл өкмөтү чыккан. Сундук предков деген кино чыккан. Мен кыргыздар деле тартылат турбайбы деп өзүмчө күйүп алган кезим болчу да. Десем, жок, азыр деген режиссерлордун баары алкаш болуп кеткен. Токтот, капкаяктан. Режиссер деген оңой берип атасың. Азыр же мамлекетте акча жок, кино тартылбай калган азыр. Көрсө ошол учурда баягы советтик нерседен келип, дагы эле чыга албай аткан учур болчу экен да. Мамлекет бериш керек деп турган учур болчу экен да. Көрсө Аскат айткандай, чын эле Голливудта жеке менчик компаниялар кино тартып ушинтип аткан мезгил экен. Анан ошентип менин немеме суу септи, мен чын эле ал кишинин ою мага аябай маанилүү болчу. Жок, Мирлан, бул болбойт, ошон үчүн сен деген журналистика окуйсуң деп туруп, журналистика окуп калдым. Журналистика окуп 5 жыл журналистикада окуп жүрдүм. Андан кийин журналист болуп иштедим. Жөнөкөй журналист болуп көрдүм, редактор да болуп көрдүм, главный редактор да болуп көрдүм. Андан кийин барып бир Кыргызстандагы аты белгилүү чоң сайттын директору болдум. Анан мындай алып караганда потолок да мындай. Мен журналистиканын мындай ушул Кыргызстандагы журналистика ушул болсо, анда мен жеттим дедим, бирок маягым тойбой койду такырчы. Турат анан. Баары бир киного тартылды. Баары бир киного тартылды. Бир күнү баарын жыйыштырдым дагы. Отурган кызматты тапшырып турам, режиссер болом деп. Мондай болду баса. 30га чыккан мезгил экен. 30 жашка чыккан мезгилде мен 30га келип калдым. Мен бала кезде кыялымды аткара электим дагы эле. Мен 60га чыгып туруп, баягыда бир жолу аракет кылып койсом болмок экен деп өкүнүп калбайын дедим дагы. Бир күн чемоданын жыйнап, баарына кош тегиле деп туруп, баардык жакты жыйнап турам. Немеге келип? Чоң риск кылган экенсиз, бирок. Ошентпесем, балким мындай неме болбойт болчу. Моңгул жак тойбойт болчу да. Анан ошентип кетип калдым. Кетип калып сценарий жазып жүрдүм бирөөлөргө. Ага чейин өзүм чыгарма жазып жүрчүмүн. Анан сценарийди кайра баштан үйрөндүк. Сценарий жазып бердим бирөөлөргө. Сценарий жазып жардамдашып жүрдүм 5 жыл. Ошол жерде мынтип кайнап анан Аскатка айта берчүмүн. Аскат болсо буга чейин кино тарткан киши да. 2012-жылы кино тарткан киши. Мен Аскатка кино тарталы. Биз эле аракет кылып көрөлү деп жүрөм. Анан Аскат бир күнү кел тартабыз деп анан чакырып. Дебюттук фильмиңиз Ханбике таспасы, Ага чейин бар. Супер Малина деген комедия бар. Бирок ал жерде режиссуранын бар меники дегенге болбойт да. Себеби көп киши жардам беришкен. Ошон үчүн андай таза дебют дегенге болбойт да, потому что жанында көп киши жардам берген ал жерде. Аябай суктанып кеттим сизге. Өзүңүздүн каалооңуз үчүн ошончолук нерседен баш тартып, жан дүйнөңүздүн каалаган нерсесине келгенге аябай сонун кызыктуу экен, окуяңыз мага аябай жакты. Ушул эле суроо сизге, Аскат мырза. Өзүңүздүн меники ошо окшош, Мирлан экөөбүз окшош экен, азыр эстесем. Мен да кичинекей кезимде ал кезде мектептен анкета толтурчук. Чоңойгондо ким болосуң депчи. Режиссер деп жазып койчумун. Анан жанагы мектепте бүтүп атканда баягы тесттин жыйынтыгы менен турмуш шартка байланыштуу баягы контракт төлөгөнгө кичине ата-энемди кыйнабайын деп Улуттук университеттин кыргыз тили жана адабияты факультетине тапшырып алгам, баалы жеткендиктен, упай жеткендиктен. Бюджетке. Анан ошол жакта окуп жүрүп, мен ошо жөн иштебейин деп Адабий гезит Кыргыз Караван деген гезит чыкчы. Ошол газетага жумушка орношуп алгам. Ошол 2006-жылдан баштап ошол Кыргызстанда көптөгөн гезитте иштедим. Ошо Мирлан айтканча
сайттарда иштебейк. Кабарчыдан баштап ошо башкы редакторго чейин бардык көп ошондой басма жаатындагы сайт гезиттерде. Ошо аты белгилүү бир сайтта продюсер болгон ошо эң биринчи жолу. Анан орто жолдон жөн жүрбөй жана музыкалык студия ачып ал жактан да көптөгөн жакшы бизден долбоорлор хит Кыргызстанга хиттерлар чыккан. Анан баягы карантин убагында үйдө жатып ошо мен де бирөөгө иштеп жүрө берем деп ойлодум мен ушинтип дайыма иштеп жүрө беребизби, энергиябызды жаштыктын баарын берип атабызбы. Ошо өзүнчө пиар компания негиздеген. Ошол компаниянын ачылып чоңоюп, ошо биз ачылгандан 4 жыл болуп калды. 4 жылда жакшы чоң көптөгөн проекттерди ишке ашырдык. Мамлекеттик дагы жеке компаниялар. Анан баягы кыялды ишке ашырайын деп ойлодум мен дагычы. Эми ошо биздин эле тегерек четибизде жаш балдар кино тартып аябай белгилүү болуп кетишип атат. Анан биздин колубуздан келеби келбейби деп өзүң ишенбей мындай жүрө берет экенсиң да. Анан башкалар келип айтып берет, сиздин колуңуздан келет кино тартпайсызбы деп айтчу. Мен дагы бир 5 жылдан кийин даяр болом го деп жүрөчүмүн. Мен буга чейин деле бирок тарткам 2012-жылы. Бирок ал кезде азыркыдай кино жааты өнүгө элек болчу. Биздин тарткан участковый деген кинобуз Мирлан айткандай ал жакта да мен жалгыз эле иш эмес, баягы Санжар Абдыжапаров деген дос балам, Эрин Сабжапаров айкелер менен чогуу тартканбыз. Нурбек Токтосунов деген байке экөөбүз продюсер болгонбуз. Жалгыз мен өзүм десем болбойт, бирок демилгечи идеянын автору ал жакта мен элем да негизи. Анан баягы пираттарга чыгып кетип кино. Анан экинчиден кинотеатрлар баягы отчетту мындай так даана берчү эмес да. Ал кезде. Анан ошондон кинодон көңүл калып кичине пауза кармап калгам да. Тыным алып калганбыз. Анан кийин бул Мирланга чакырып, уже өзүмө ишенип, бирдекени баштаганда дароо ишти ашырып таштамайча, уже кийин эртең десем уже калды алчы. Башка ишке кетип калдым, анткени долбоорлор аябай көп бизде. Анан Мирланга чалдым, давай ушундай эме болуп атат. И анан биз келсек мурункудай мүмкүнчүлүк жок. Азыр бизде дата алуу деген аябай Кыргызстанда көйгөй экен. Кино тарткандар аябай көп, анан дата жок. Негизи биз күзүндө чыгалы деп максат койдук эдик, бирок айла жок, жайында чыктык. Жайында кинодо сезон эмес экен, бирок ошого карабай эл жакшы кабыл алып, Кудайга шүгүр, хаммеке жакшы кетти. Анан ошол менен токтоп калбайлы деп жол проектин баштадык. Негизи бул деле күзүндө чыкмакпыз дата болсо. Анан айла жок, ошо датанын жоктугуна байланыштуу 6-мартка келип, ошо Кудайдын буйруган экен. 6-март эле жакшы дата деп эсептейм. Сөз турду. Сиздин дагы окуяңыз мага да жакты. Негизи ошо кичинекей кезиңизде эле өзүңүздүн чыгармачыл адам экениңизди түшүнүп, ошол учурда эле режиссер ким экенин билип, ошентип экенсиз. Анан ата-энеңиз каршы чыккан жокпу башында? Жок, ата-энем режиссер болоруңузду билген эмес, бул Жок, мен үйдө мындай, мен чоң апам менен ата-энемдин эки үйдүн үйүндө чоңойгондуктан баягы эркеде чоңойгом. Менин айтканым менен эсептешет баары, бүт туугандар. Эгер мен бирдекени айтсам, баягы жаман иш кылбасымды баары билет да, мындай тоскоолдук кылбайчы, мындай ушул өзүмдүн киндигимди өзүм кесип эле жүрө жүргөн балам да. Жакшы экен. Негизи эле ошол кыргыз киносунан кайтсак, азыркы күндө эмес, бир канча жыл мурун комедия кинолор аябай көп чыгып кетти го. Комедия жалаң эле аркасынан комедия чыгып, уже элдер деле көп көргүсү келбей аягындачы. Ошондон чарчап, азыр болсо драма түрүндө ар кандай кинолор чыгып атат. Негизи азыр деле комедияны актуалдуу деп ойлойсуздарбы? Муну комедия кылып берерде ойлонуңуздарбы, драма кылып берсекпи же кандай кылсак деп, азыр актуалдуу болбой калсачы деген ойлор келдиби? Неме да? Темада эң биринчи кинодо мен неме деп ойлойм, темада. Теманы биринчи танташ керек. Экинчиден жакшы тартыш керек. Ошо ойдогудай жакшы сапаттуу тартыш керек. Анан үчүнчүдөн маркетинг. Анан ошо биринчи темага токтолсок, тема бул Кыргызстанда комедия темасы дайыма актуалдуу, дайыма өтөт. Себеби дегенде бизде деген турмуш шарт элде аябай оор жашагандар көп, анан ошондуктан комедияны көрүп алып, элге жакында өздөрүн жакшы күлүп, ошол жактан кичине эс алышат. Бираз эс алайын деп. Ооба. Ошол себептен комедия дайыма бизде өтөт, жакшы кабыл алышат. Эми баардык эле комедия өтүп кетпейт. Биз эл тараза эл сынчы дейт го. Кээ бирки комедиялар эл көрбөй да коет. Аябай эме тартса делечи. Ошон үчүн элге жакын кылып, элге мындай реалдуураак тартыш керек деп эсептейм. Анализ кылганда мындай болду. Ханбикени тартып биз прокатка чыгаргандан кийин Кара Балтага бардык. Эл менен чогуу отуруп көрдүк. Кара Балтада барып көрүп атсак, көрүп бүткөндөн кийин биз 4 кызды соорото албай калдык да.
Ал жаңылышпасам комедия болчу ал деле. Ханбике комедиялык драмада, бирок ал жерде мындай. Ал жерде атасын жоготкон кыз да. Ата менен кыздын мамилеси тууралуу. Анан атасы өтүп кеткен кыздар аябай аларга катуу тиеткен да. Анан акырында биздин оюбузда мындай болчу. Биз атасы өскөн дагы, атасы өспөгөн да кыздарга бардык аталардын атынан биз силерди жакшы көрөбүз. Силер биздин Ханбикебизсиңер дегенди эле айтабыз деген ой болгон. Биздин кинонун акырында Камчы Байкенин каарманы жалпы аталардын атынан жалпы кыздарга сөз сүйлөйт да. Мен сен төрөлгөндөн кийин мен башкача киши болуп калгам. Сен мен Ханбикемсиң. Сен дүйнөдө мен сени жакшы көрөм. Эмне кылсаң да колдойм мен сени. Мен сенин атаңмын дегенди айтат. Ошол сөздү айткандан кийин көрсөк кээ бир адамдарга баягы атасын жоготкон адамдар катуу тиеткен. Анан алар чыгып ыйлаганда Аскатты көз бер жакта сүйлөшүп турганбыз. Мындай башкача болуп кеттик да анан. Кийинкиде айта турганыбызды комедия менен беребиз деп ошол жерде сүйлөшкөнбүз. Күлдүрүп айталычы, мындай жылмайтып айталычы деп. Ханбикеде да күлкүлүү учурлар бар. Бирок акырда орусча айтканда трогательный деп коесузбу? Ошондой. Эмоциялардан мындай селкинчеги. Анан мунусунда комедия менен айталы деп чечтик. Комедия менен келеткенбиз, кече кинону көрүп отуруп, анан бирок драма да бар экен. Драма бар экен. Акыр жагы ойлонтот экен. Жакшылап болгон окшойт. Монтажын сиздер кылган жоксуздар, Монтажер кылат, жок биз жанында отурабыз да. Азык Абдрахманов деген белгилүү Кыргызстандагы монтажер бар. Бейшенени жазган. Бейшенени таманда жазган. От деген жакшы жалаң жакшы кинолор жазып жүрөт. Ошол жигитке бардык мунусунда. Сен жазап бер деп буйрса. Жакшы. Ушул тасманы тартууда негизи эң кыйын учур кайсы учур? Жазып аткандабы, тартып аткандабы же кинотеатрга берер учурундабы, монтаждообу? Негизи бардыгы эле кыйын, бирок эң кыйын учур съемка учуру, съемка учуру ал мындай кээде, мисалы мага съемка учуру жагат да. Өзүң чыгармачыл адам болгондон кийин съемкада мындай өзүң каалагандай эркин иштеп, чыгармачылык менен иштеген ошол процесс өзү жакшы. Эң кыйын учур ушул могу кино чыгарын алды го деме, ошол актап кете бербеке же күйүп кетебизби деген ойда. Кинону тартып аткан учур, Аскат айткандай. Кыйынчылык билинбейт. Жана мен айтпадым, мен 10 жылдан ашык, 15 жылга жакын журналистикада жүрдүм да. Анан эми мен бир режиссурга келдим, эми ошол өзүм каалаган кыйынчылыкты билбейм мен. Башчы жыргап эле жүрө бересиң. Жазсаң да кыйналып жазасың, бирок мындай жыргап жазасың да. Тартсаң дагы, кимдин жумушунда кыйынчылык жок. Сиздин жумушуңузда деле кыйынчылыктар бар да. Менин жумушумда кыйынчылыктар бар, бирок жумушуң жакшы көргөн үчүн мындай кыйынчылыктарды Аскат айткандай билбейсиң. Анан эң оору ошол күтүү го. Кандай болуп калат болду экен деп. Кандай кабыл алышат деп. Кинотеатрда жана премьерада отура албайсың да ордуңдачы. Эл кандай кабыл болот деп жан карап. Ар бирөөнүн реакциясын көрүп. Ар бирөөнүн реакциясын карап. Ошол жер кичине, Ошол жерден калган жагынан кыйынчылык. Билинбейт. Жакшы. Жакшы көргөн үчүн. Жалпысынан азыр карасак, кыргыз кинолорунун сапатына көз караштарыңыздар кандай? Жалпылап караганда. Кийинки чыгып жаткан кыргыз киносунун сапаты аябай өдүбү да. Мынакей уже Марска уча башташты. Динозаврлар жөнүндө да кино тартсак таң калбайм дегенечи. Жакшы сандан сапатка өткөн маал болуп атат азырчы. Себебен аябай көп чыгып атат. Ошонун ичинен эл өзү тандап алат. Кимдердин киносун көрөт, кимдердин киносун баалайт, эл өзү чечет, аны экран көрсөтөт. Анан конкуренция болсо, баягы адамдар дагы атаандаштык болсо өсөт да. Мисалы, тигилердин тартып атканын көрүп, тигилер деле монтип коет атпайбы деп ошого атаандашып, баягы кол учу менен иштебей, сапаттуу жазайлы, ошол сапатсыз тартсаң эл кабыл албай коет деген нерсеге өтөт да ужечи. Эми уже азыртадан өтө баштады эл. Голливудда былтыр тартылган Дюна деген кино чыкты го, экинчи. Ага миллиондогон каражаттар кеткен да. Бейшененин таманында деген киного канча каражат кеткенин билбейм. Бирок Бейшененин таманында бүгүн Кинопоиск деген сайтта рейтингде биринчи болуп турат. Дюнадан биринчи да.
Кыргыз тасмасы. Жакшы. Мен да толкунданып кеттим. Орта Азия боюнча жакшы болуп баратат окшойт да? Ооба, шүгүр. Эгер бая мындай нерсе бар да, эгер ошондой бюджетти бизге бөлүп берсе деген сөз бар да. Ошондой каражат менен тартсак, биздикилер аябай эле күчтүү кинону чыгарып. Ооба, Голливудтун акчасы менен же болбосо ушул эле жаныбыздагы орустардын акчасы менен бөлүнсө, ошо биздин тасмабызга жакшы кинолор чыкпак. Баары келип эле бюджетке такалат Албетте. Сапат ошол биздин киночуларды макташ керек. Ушундай аз каражат менен жакшы мыкты сапаттагы кинолорду чыгарып атат да. Эми өткөндө жана Марска учкан кыргыздарды эми көрүңүздөр, ракетаны кол менен жасап чыгышты го булар. Бул дагы өсүш да мындай биринчи болсо. Мындан ары дагы кандай жанрдагы фильмдер көбүрөөк чыгыш керек? Биздин дүйнөлүк аренага чыгышыбызга да кандай ыкмалар жардам берет? Кино бул агартуучулук деп эсептейм. Бул кинодо сөзсүз эле сапатсыз эле кино менен мындай элге жакшы кино тартып койсо болот деп эсептейм да. Сөзсүз эле акчага такабай, мындай азыраак акча менен жакшы кино чыгарып койсо болот деп да ойлойбуз. Анан ар бир жаатта жанры ужас болобу, же болбосо триллер болобу, детектив болобу, же комедиябы, ар бир кинонун өзүнүн айтайын деген ою болуш керек. Ошону элге айтайын деген тарбиясы болуш керек деп эсептейм. Анан жөн эле жана алып келип эле жөн эле күлдүрүп эле баш аягы жок сүйлөтүп эле элди күлдүрүү менен алек болгон акча табууну максат койсо болбойт да. Анан кино бул пропаганда. Кино аркылуу биз деген туризмди өнүктүрсөк болот, кино аркылуу биз деген жаштарыбызды тарбияласак болот. Ушул себептен мен ошо көптөгөн киночниктерди, киночуларды чакырат элем. Эмне тартып атсак дагы ошо өзүнүн жоопкерчилигин сезсек депчи. Кандай кинону элге жеткизип атсак, ошонун жоопкерчилигин ошо өзүбүздө экенин билсек деп, сезсек деп ойлойм да. Жакшы. Бир аз темадан сырткары чыгып кетейин. Мага кызык болуп кетти да, негизи өзүңүздөр киного тартылгыңыздар келбейби актер катары? Же чакырса барып тартыла бересиздерби? Мен тартылып жүрөм. Мен айтып коем жанагындай киного кызыгып, кино жаатындагы эмне болсо ошол жака кирише бергем да. Анан Такси деген фильмди билесиз да? Билем, бирок сизди көрүп турдум. Мен ал жерде таанылбайм. Мен ал жерде сакалым жок. Бирок Өмүрбек Израиловдун напарниги болуп ойнойм. Напарник бар го, Бектур деген. Ошол Айбек деген иним чакырган. Айбек өзү аябай жакшы мамиледебиз. Анан байке ушундай роль болуп атат, ойнойт белеңиз деп ал кызыгып жүргөнүн байкаган окшойт да. Анан чакырып. Анан жолдо да ойнодум. Кыйын болуп. Жолдо. Эмеге кызыкпайм көп. Эпизоддорго. Мындай экран алдына чыкканга, мындай элдин алдына чыгып сүйлөгөнгө мындай толкунданып эле уялып, экран аркасында кишим да көбүнчөчү. Эми дебюттук эми Хамбикеде жана кафенин аркасында отурам, мону койбосо тамашалап кое берем да. Массовка жетишпей калып, тиги артта бир эме отурат, мындай көрүнбөйт эле да. Айтып атам, бул мен дебюттук роль депчи. Жакшы. Кафедеги киши. Эми чыгармачылыктан тышкары да кандай таланттарыңыздар бар? Эч ким билбеген. Эч ким билбеген таланттарды. Мен мисалы Мирландыкын айтайын, Мирланд кандай таланттуу болобу? Бул ошо чыгармачылык эле болуп атат негизичи. Мындай чыгармачылыкта көбүнчөсү адамдар бир эле багыттуу болот да. Жа бул 70ке жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде бул туруп караса үстүндө эме сценарий эмелери жакшы жазып калат. Ошол жагы бар. Бир юристтикин айткан туура болуп кетти негизи. Асхат мырзаны айтсаңыз. Анан Асхатта неме бар? Ыр жазат сонун. Оон жазат. Жанагы Ханбикенин немелери бар го? Саундтректери. Асхат жазган. Текст жазган келгилчилерге. Ошондо бир юристтикин айткан туура. Ушундай жай бир таланты. Мындай мен такалып калган жерден көбүнчө жол тапкан Асхат да. Ыңгайлашып кетет, ыңгайлашып кетет. Ошон үчүн Асхаттын артында туруп алып эле кыйын боло беребиз да. Жакшы. Сонун достугуңуздарга дагы аябай баа бердим. Бул суроо экөөңүздөргө тең. Кыргыз кинолорунан эң жакшы көргөн 3 киноңуздар жана эмне себептен? Өзүңүздөрдүн киноңуздардан сырткары. Эски кинолорбу, жаңы кинолорбу? Айта берейинби? Мен режиссер болгумду келтирген кино бул Доронбек Садырбаевдин Арман деген киносу. Көбүнчө бизде Кыргызстанда орусча көрсөтүлөт, свидание с сыном деп. Биз ошол актёрду тарттык баса. Жоробек Аралбаев деген. Көргөнсүз да, свидание с сыном деген. Мен аны көргөм эмес. Ал жердеги жана
Айтматовдун ошо уул менен жолугушуу деген аңгемесинин негизине тартылган. Атамекендик согушка жалгыз уулун жиберип, анан ал жактан кайтпай калат да. Анан ошо балам менен жолугушам деп чыгат да. Ошол абышка кийин балам менен жолугушам деп чыгып, анан атка минип алып чыгып кетип баратса, кемпири келип анан сен балаңа баратпайсыңбы деп. Мынтип ойлойсуң да, баласы тирүү эмеспи деп ойлоносуң да. Сен балаңа баратпайсыңбы деп, жакшы сапанын кийгизип, жакшы тебетен кийгизип жөнөтөт. Да көрсө, баласы кайтпай калган. Анан ошо баласы баскан жерлерди, баласы жүргөн жерлерди карап, ушинтип аралап эле кинонун Дорунбек агай башкача тартып койгон. Ошол кино мен эң биринчи жакшы көргөн кином ошол кино. Экинчи кино Айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү себеби мендеги Кыргызстанда кино тартылып турбайбы деген нерсени ойготкон кино Айыл өкмөтү. Үчүнчүсүн айтсам таарынат го. Неге мен үчүнчү деп? Үчүнчүсү Кыргызстандын кийинки кино тарыхында өзүнчө революция жаратып, кыргыздарда кино тартылат экен деп жанагындай рейтингке биринчи чыгып аткан үчүн Бейшенин таманында киносун айтыш керек го дейм. Жакшы, сонун экен. Сиздики? Меники Ак кеме. Биринчи. Экинчи ушу Айыл өкмөт мага да. Анан үчүнчү кийинкиден Атанын керези. Дастан Жапаров менен Бактыбек. Ошол 3 кино жаккан мага. Себеби билбейм, үчөөнүн Ак кеменин мисалы ошол кезде жаратылышы, мына жаратылыш менен адамдын мамилесин ушундай сонун чагылдырып берген да. Айыл өкмөтү болсо ошол кезде кыргыздын чыныгы турмушу, бир эле айылдын ичинде канча деген түрдүү тагдырларды, анан ошондо сонун кылып жеткиликтүү ойношкон. Ошол Айыл өкмөт ошонусу менен жагат. Анан Атанын керези болсо мындай авторский фильм окут. Авторский фильм мындай фестивальный фильмдер көбүнчө прокатта жакшы болбой калат, бирок көрсөң мындай эс аласың да. Ошол мага жаккан жаатта тартылган да, ошон үчүн жагат. Жалпысынан кино көргөндө көбүнчө кандай жанрлар жакшы көрөсүздөр? Көрүүчү катары. Мен көрөрүм баарын эле. Мен деле ошол, бирок көбүнчөсү мен ошол Голливудтун кинолорун көрөм, орустардыкын такыр көрө албайм, ошо орустардын кино. Анан азыр Кореянын да кинолору жакшы чыга баштады го. Бардык жанрдагы эле кинолорду көрөр эткем, бирок хоррор көрбөйт окшойм. Хоррор көрбөйт экен. Назик киши жүрөгүбүз назиктик коюп. Жакшы. Биздин эфирде соңуна келип жетип калыптыр. Студиябызга келип өзүңүздөрдүн маегиңиздерди куруп, чакырганыңызды жерге какпай келип бергениңиздерге чоң рахмат. Көрүүчүлөргө эркин микрофон. Сен Манас ТВ телеканалына көптөн көп ыраазычылык, сизге көптөн көп ыраазычылык. Маегибиз көрүүчүлөр үчүн кызыктуу болдуго деп үмүттөнөбүз. Жалпыңыздарды 6 марттан баштап үй бүлөңүздөр менен кенен-кесир келип көрүп кеткенге Жол кино тасмасына чакырабыз. Үй бүлө менен келип көргөнгө эң жакшы тасма деп ойлойбуз. Эң жакшы тасма деп ойлойбуз, мактап койдук. Албетте сиздер бааңыздарды бересиздер, бирок жалпы үй бүлө отуруп алып көрө тургандай, жалпы үй бүлө чоң атасы менен болобу, небереси менен болобу, апаңыз менен болобу, жубайыңыз, балдарыңыз менен келип чоң отуруп көрүп, аз да болсо айылыңызды сагынган болсоңуз, аз да болсо айылыңызга сагынычты таркатып, анан жакшы эмоцияларга батып кеткиңиздер деп чакырмакчыбыз. Орозоңуздар кабыл болсун баса. Аскат мырза. Манас телеканалына терең ыраазычылык билдирем. Анан ошондой эле биздин мекендештериме кайрыла кетсем, бул Жол тасмасы жалгыз гана Кыргызстанда эмес, Москвада 4 кинотеатрда коюлат. Италия менен Америкада мекендештерибизге дагы койгон азыр сүйлөшүүлөр жүргөн, жакын арада чечилет ал. Ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Андан тышкары аймактардагы борборлордон, ошондой эле Нарындан, Токмоктон, Жалал Абад, Ош бардык жактан ушу 6 марттан баштап көрсөтүлөт.
Эң негизгиси бул тасмада ошо биздин айтайын деген оюбуз мекенди сүйүүгө, мекенди баягы патриот, мекенибиздин патриоту болууга үндөгөн тасма. Ошол себептен баардыгыңыздарды барсаңыздар болот. 8 мартко, 8 март келе жаткан байрамыңыз менен ошол 8 марттын алдында жубайыңызды же апаңызды, карындашыңызды, кесиптешиңизди кайсыл жакка алып барам десеңиздер, ошол биздин жол тасмабызга алып келсеңиздер туура тандоо болот деп эсептейм. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздер менен чоң экран программасы болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Азиза Карапбекова, ошондой эле бүгүнкү студиябыздын коноктору кинорежиссер, сценарист Мирлан Өмүралиев, ошондой эле продюсер, медиа эксперт, журналист Асхат Субанбеков болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.